Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы азык-түлүк дүкөнүндө. Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Өткөн теманы кайталайбыз. Жаңы сөздөр менен иштейбиз. Азык-түлүк дүкөнү жөнүндө сүйлөшөбүз. Көнүгүүлөр менен иштейбиз. Сабакты кайталоодон баштайлы. Өткөн сабакта биз азык-түлүк деген теманы өткөнбүз. Азык-түлүктөргө кандай азыктар кирет? Нан азыктары, эт азыктары жана сүт азыктары кирет. Азык-түлүк кайда сакталат? Азык-түлүк муздаткычта сакталат. Продукты питания, ребята, хранятся в холодильнике. Муздаткыч — это значит холодильник. Бул эмне? Бул азык-түлүк дүкөнү. Биздин бүгүнкү темабыз азык-түлүк дүкөнүндө. Азык-түлүк дүкөнүндө азык-түлүк сатылат. Жаңы сөздөр менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Азыктар, продукты питания, жылкынын эти, конина, уйдун эти, говядина, койдун эти, баранина, кара нан, ржаной хлеб. Эмесе балдар, дүкөндө эмнелер сатылат? Дагы бир жолу айтып көрөлү. Дүкөндө нан азыктары сатылат. Сүт азыктары сатылат. Бул болсо эт азыктары. Жана суусундуктар сатылат. Канаки балдар, бул таблицаны куунт коюп карагыла дагы. Нан азыктарына, эт азыктарына, сүт азыктарына эмнелер кирет жана суусундуктар кайсылар? Ушул суроолорго жооп бересиңер. Нан азыктарына кара нан, бөлкө нан, боорсок, каттама кирет экен. Эт азыктарына болсо жылкынын эти, уйдун эти, тооктун эти, койдун эти кирет экен. Сүт азыктары бул каймак, айран, быштак, сүзмө. Суусундуктар максым, кымыз, шире, чай. Жакшы балдар. Эмесе балдар, азыр силер диалогту жооптор менен толуктагыла. Саламатсызбы? Жооп кандай болушу мүмкүн балдар? Саламатчылык. Сүт бүгүнкүбү? Молоко сегодняшнее? Оба. Нан жаңыбы? Оба, жаңы. Канча сом төлөйм? 100 сом төлөйсүз. Эмесе ушуну менен сабак аяктады, үйгө тапшырма. 66 бет 5 көнүгүү. Тексти ооз-эки которгула. Суроолорго жооп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.